саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы. Көрүүнү баштаардан мурун мен бир айтып койсом, Санжырага абдан кызыккандар көп, жаштар да кызыгып жатат. Соцсеттерде чоң талкуу болуп жатат. Биздин максат ушуларды бир башаты кылып, бир билип калган атасынын сөзүн, чоң атасынын сөзүн угуп, китеп бетине, кагаз бетине жазып калган кишилерди гана чакырып жатабыз. Кээ бир айтат, кара китептерди алып алып, биз ушу жаздым эле, атам жазып кетсе айтып берсем боломбу деп. Мен ушуну айтып коеюн. Ар бир адам иликтеп, эмгек кылып, анан монтип китеп чыгарып, ошо кайсы кимден алып, кайсы маалыматты кимден алган баарын жазып келсе, эл макул болот. Ошон үчүн мен бул адамдарды иликтеп, жиликтеп, эл кыдырып жазып жүргөн адамдар чогулуп ошонун китептерин карап, анан эми каталык болбой койбойт. Санжыра айтыш оңой эмес. Бирок ошончо дагы башаты кылып, ушун жазган адамдарга кийин жардам берип, алымча кошумча кылып коюп койсо, бул жакшы болуп атпайбы? Ошон үчүн жанагы кара дептер көтөрүп келип, мен атамды айтып берейин дегенде мен каршымын, чын айтайын. Санжырачы деп азыр эч ким жок. Жок дегенде мондай санжыра иликтеп эмгек кылсаңар, ошону алып келсеңер, мен макул элем. Кээ бир адамдар келип ошо китебим тетрадка жазып ушуну айтып берейинчи, жокту болсо дейт. Жок, жөн эле чыга бербейт биз жерге. Мен оюнчук эмес, мен бир керек болсо бир тууганымды алып чыкпайм мындай. Эл көрүп атат. Мен үчүн бул жаман, баягы жосунсуз жорук болуп эсептелет. Ошон үчүн мен урунтууга карабай, билген кезде айтып атам. Мына биз көп айтабыз. Сол элин айтып атабыз, саяк элин айтып атабыз, сарбак ишин айтып атабыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн ичкиликтерди айтпайбыз? Келгиле ичкиликтер. Санжыраңарды тактап, эл кыдырып, баягы жер кыдырып, жер сыдырып дегенде изиндеп эмгек кылып келсеңер, карап туруп көрсөтөбүз да, айтабыз. Бизде андай маалымат жок болуп атпайбы? Мына келет кишилер. Айтып келип, 10-15 минуттан токтоп калат. Аны биз элге кантип көрсөтөбүз? Сөздүн ачыгы. Ошон үчүн мен дайыма талабым ошо болчу. Эмгек кылгылачы. Жигиттин жумшаган кишин сураба, бүтүргөн ишин сура дейт. Иш бүтүрсүн. Китебин алып келсин. Андай болсо биз биринчи көрсөтүү кылар элек да. Ошон үчүн айтарым, таарынч болбосун. Келгиле, кеңешип иш кылалы. Санжыраны туура эмес айтып койсок, эл бузулуп кетиши мүмкүн. Бул жерде баягы чоң ой жатат. Биз ошолорду, аталарды унутпай, ушул бир жаштар билип койсунчу. Бул кимдин жеринде, кимдин элинде жашап атат? Жанагы турган эстеликтердин эмгеги канчалык деген суроолорго жооп берип жатабыз. Өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар. Эгерде ушунчалык баарлашкыңар келсе, менин адресим бар. Бул кишилердин телефондору бар. Чакырышып сүйлөшөбүз. Кайсы жерден ката кетти, таанышып, анан ошондон биригип чыгарса, талашкандан тактык жаралбайт. Шашпай отуруп, кеңешип, ой бөлүшүп, жыл сүрүштүрүп талкуулаш керек. Мен деле жашым 65-ке өтүп калды. Бирөөдөн жаман сөз уккум келбейт. Же мен тырышып эле баягы өз билгенимди айтып аткан жерим жок. Оретинде адамдарды сыйлайм мен ушу кыдырып жүргөндөрүн. Ошон үчүн бир мындай жакшы мамиледе болуп жүрсөк, эми урматтуу замандаштар, бул жерде отурган адамдарды тааныштырып коеюн. Алыстан деле келген жок. Ошонсо дагы эмгеги бар адамдар. Жанымда отурган аксакал Анарбеков Раис, Санжыра иликтөөчү, мына Берекин агасы экөө, Идрис агасы экөө, жана кишилер Алишер Сакабаев, мына ушул кишилердин эмгеги мына жазылып турат, мынаны көрсөтүп койдум. Ошолор менен биргеликте Раис аксакалда ошол Санжыраны баягы иликтеп, жиликтеп жүргөн адамдардын бири. Бул өзүнүн сөзү эмес, элдин айткан сөзүнөн чогултуп айтканы да, анда туура түшүнүш керек. Экинчи Далбаев Бекташ, Санжыра иликтөөчү. Үчүнчү Сарбашев Аскар, кесиби юрист. Ошого карабастан дагы ата тегизди билип жүрөлү, балдар угуп билип жүрсүн дегендей Санжыра иликтеп жүргөн жигит. Куш келипсиздер. Мына биз Бөлөкбайды мен экинчи жолу чыгарып атам. Биринчи жолу чын айтканда башатыга тарттым эле. Кийин көп суроолор болду. Ушуну бир дагы билген адамдар болсо толуктап берсе депчи. Мына ошо китептер дагы чыккан экен, мына өзүңөрдү да чакырып отурам. Ошолорду толуктап айтып берсеңер. Негизи Бөлөкбай тукуму кыргыз элинде аты бар, заты бар кишилердин бири. Учурунда, мен айтып атпайм, бир болжол менен Бөлөкбай бир 1616-1620 ушул жылдары болсо керек дейм. Же ылдыйраак, же өйдөрөөк да. Мына ошол кишинин атынан Бөлөкбай тукуму деп
мына ұрпақтары жасап атпайбы жерде. Қанша ұрпақтары көп азыран айтып беришет. Біз Бөлекбайды дағы толықтап келсеңер, Бөлекбай тұқымында бір айтып қойсақ. Негізі ошол Бөлекбай дейсіз. Бөлекбай деген белгілі кішілерден үшеу бар. Бұл Бөлекбайшылерде бірі. Саяқта да бар Бөлекбай деген белгілі кіші, андан да белгілі кішілер шыққаннан. Кейбір айтады, Бөлекбайданбыз. Мен сұраймыз, қайсы Бөлекбайдансың депші. Анысқан елге тағырақ қос үшін, Бөлекбай деген кім? Бекташ. Бұл қайсы ел? Сіз бұна тура белгілеп жатасыз. Бұл қырғыз елінің негізі сөз байлығы өтелі жоғарыда. Ошол сөз байлығының жоғарығына байланыштуу бир жагынан ат уйкаштар да өтө көп да кыргыз элинде. Анан бул биз айта турган Бөлекбай атабыз жөнүндө бул солто атабыздан күн туу, кул туу, чаа деп кетет. Ошонун мисалы мен кул туусунан болом. Бул Байкем менен биякта Аскар экөө ошол чаа атабыздан таркаган урпактар мынакей. Ошол чаа атабыздан Каракчы, Талкан, Тата деп балдары аталат. Андан башка да балдары бар. Аларды дагы айтып жүрүшөт. Бүгүн эми ал балдары жөнүндө эмес, мына бүгүнкү сөзүбүздө ошол чаа атабыздын ошо Бөлекбай атабыз жөнүндө, ошол Бөлекбай баласы жөнүндө сөз болгон жатат. Бөлекбайдын адегендеги аты, азан чакырып коюлган аты Каракчы деп айтылат. Көпчүлүк санжырачыларда кээде Каракчы деп айтпастан ошо Бөлекбай боюнча дагы кетишет. Элдин көпчүлүгү ошо Бөлекбай эли деп дагы таанылып жүрөт. Бөлекбай атабыз негизинен өзүнүн мал жаны менен өзүнчө бөлүнүп жайлоого көчсө дагы өзүнчө көчүп, ошо өзүнүн элин жакшы карап, жакшы баккан үчүн берки туугандары аны бизден бөлүнүп өзүнчө оокат кылып кетти. Бизден бөлүнүп жүрөт деген мааниде Бөлекбай деп эркелетип бир жагынан болсо керек айтып калышат. Анан ошого жарашабы кийин Бөлекбай деп бул кимдер десе баягы Бөлекбайдын балдары, Бөлекбайдын малы деп аталып калган экен. Ошо Бөлекбай атабыздын ошо малында дагы өзүнчө баягы эн тамгалары болуп, бул каяктын малы экен десе дагы бул мал Бөлекбайдан келген мал экен. Базарга алып чыкса дагы ошо Бөлекбайдын малы базарга түшүптүр деп ушундай сөз болгон экен. Мына ошол Бөлекбай атанын мурунку аты ичине унуткарылып Бөлекбай аталып кеткен бир себеби ушунда да. Жана Каракчы Бөлекбай деп атпайсызбы? Туура. Эми бул жерден биз эми санжырагаттар айтылып калды. Же Бөлекбай өзү же Каракчы өзү белгисиз, бирок жалпы жолунан Бөлекбай деп жүрөт. Биринчи Каракчы деп коет. Эми эл өзү тандап алсын, кандай десе дагы баягы өзүңөрдүн жыйынтыгыңар боюнча эки ат айтылып жүрөт деген сизге келечи. Жакшы. Эми мисалдоордо жашаган жокпуз да байке, анан ким укканыбыз. Жакшы. Расисхан. Мына биз Бөлекбай деп атпайбыз, Бөлекбайдын ким экенин. Эмне үчүн бул киши элге ушундай айтылып калды? Кишилер бул салт туурасында толук киши деген белгилүү кишилер көп болгон. Бирок ошо Бөлекбайдын аталып калганы бул киши акылына саты менен, жасаган иши менен, элге кылган мамилеси менен бул киши дагы элге көзүнөн көрүнүп калган кишилер болгон. Ошон үчүн Бөлекбай тукуму деп айтканы жалпы жолун айтып калганда. Эми кызык экен. Ошо Бөлекбайдан канча бала? Расисхан. Бөлекбайдын эки баласы Байсейит, Бүтөш деп коет. Улуусу Байсейит. Улуусу Байсейит, кичүүсү Бүтөш. Эми биринчиден айтып кетели, Бөлекбай атабыздын жайгашкан жерлери чыгышынан Гегетинин сайы, батышы Аламүдүнүн суусуна чейин ушул жерде жайгашкан экенин ата бабаларыбыз. Ошол жерде батыш жагында ошо Бүтөш атабыз жайлап калган экен. Андан тең ортосунан Гегетин сайына чейин Байсейит тукуму деп коет. Байсейит тукумунан ошол биз болобуз. Ошо Бүтөш атабыздан 7 бала болгон экен. Төлөн, Түлөгабыл, Туван, Жакып, Жагыш, Багыш, Төкөлдөш деген баласы. Алар ошо Бүтөштүн балдары турбайбы? Бүтөштүн балдары болот. Алар ошолордон тарайт. Бүтөш атабыздын 7 баласы бар деп эдимби? Ошо 7 баласы жайгашкан жерлерин айтып кетейин. Бул тоо тарапта Жер Казар деген айыл бар.
ошол жер казар айылында жашайт. Андан кийин Талак алкосунда бул өрөөндө Алга колкосунда, Мыкан деген айылда, Мопур деген айылда ошол кес деп коет, 5-чи кес, 3-чү кес, 2-чи кес жакта, ошо жакта калган урпактар ошол жакта жашайт. Абдан жакшы. Жер казар дегенде анын урпактары Жээнбектин атын жер казар десе керек эле. Бул кийинки кеткен да. Эми бул жакшы. Бирок ким Бекташ ушул Бүтөш ата жөнүндө дагы, анын дагы балдары жөнүндө сөз кылып койчу тагыраак. Бул Бүтөш атабыз жөнүндө дагы мына биз байкем жаңы айтып кетпедиби, Байсейит Бүтөш бир тууган деп. Илгерки заманда ушу бул кыргыз эли көчмөн болгондуктан кыштаган жери өзүнчө, анан ошо кыштоодо дагы күнгөй жерлерди издеп мал жайып, ал убакта чөп жаап чогулткан заман болбоптур. Элдин баары кышкы жайыт, күзгү жайыт, жазгы жайыт деп жайыттардын баарын атайын изилдеп, анан малын ошого карата багышкан экен. Анан ошо күндөрдүн бир күндө ошо жазга маал дейт, ошо Байсейит атабыз менен Бүтөш атабыз ошо жайыт караштырып көрөлү малга деп тоо аралап жөнөшөт. Артынан анан балдары кошо ээрчи болот экен. Мына байкем айтып кеткендей 7 баласы болгон. Анын эң кичүү баласы ошо Жакып дегени мындай жанында ээрчип жүргөн ити бар экен. Ошо итти кошо ээчтип алып, ал кошо жанында жүрөт. Итти белине байлап алып, ошо кошо жүрүшкөн экен жайыт издеп. Анан ошо жолдон анан Байсейит ата өзүнчө кетет экен. Бүтөш атабыз өзүнчө балдары менен жайыт караштыралы деп. Ал убакта ошол күн тийген, күнөс жерлерди барып баягы жайытка пайдаланышкан. Анан ошо кетип бара жатканда бир жерден анан көчкү жүрөт экен дагы. Бүтөш атабыздын балдары көчкү менен кошо кетет экен. Акыркы жана кичүү баласы Жакып деген баласы гана жана ити сактап калган деп айтылат. Ошо итти жана белине байлап алып кетип бараткандыктан ит биринчи сезген экен баягы көчкү жүрөрүн. Каңшылап артка качып, анан ошол баласын ошол ит сактап калган деп эл осунда ушундай сөз бар да. Ошо жерден 6 баласынан ажырап, Бүтөш атабыз аябай кайгы-муңга чөгүп, эмне кыларын билбей, баягы үнү Кудайга жетип дегендей аябай арман кылып, боздоп ыйлаган дейт. Анан балким ошонун ошо тилеги кабыл болгондур. Кийин андан кийин дагы андан тукум уланган. Ал боюнча мына байкемдер дагы кошуп айтат болуш керек. Мен кошуп айтып келейин, ошол бир эмени кошуп кетейин. Ошол Бүтөш атабыздын Жакып деген баласынан жанагы атактуу баатырыбыз Жамангара баатыр ошол эмеден чыккан. Жети кашка деп коет. Жети кашка деген ошол уулунан чыккан. Ошо жоого кирерде жети кашка деп уран чакырчу экен ал атабыз Жамангара баатыр. Ошол Жамангаранын тукумдары көпчүлүгү ошол Алга колкосунун батыш жагында Мыкан деген айылда азыр жети кашкалар тукумдары отурукташкан. Жети кашка деген ошо турбайбы? Мыкан деген айылда. Дордой базарына кетип бараткан убакта жолдун оң жагында. Жакшы. Аскар мырза, саган суроо да. Биз жана жети кашка деп айтканда бул кийинче атагы чыгып жети кашка аталып калды да. Бул кишилерден баягы айтып атпайбы, белгилүү баатыр чыккан деп атпайбы көп эле. Бирок буга айтып кетти. Ошо Жамангаранын ата теги кандай? Токтоп койсоң ошого. Бүтөштүн Жакыптын баласы, Жакыптын кичүү баласынан Чоткара. Ошо Чоткаранын уулу болот ким? Жамангара баатыр. Жамангара баатыр. Бул өзү ушу өрөөндө ал заманда алдын эрдиги тарыхта да калды, поэмада жазылган ал баатыр жөнүндө. Бизде ошо Санжырада ата бабаларыбыз айтчу, кандай болбосоңор ушу Жамангарада эрдик кылгыла деп. Жамангаранын бир аталарыбыз айтып өткөн бир эрдиктеринен угуп жүрдүм эле. Канча эрдик көрсөттүң деп тамашалашса, ой бир 3 эрдик көрсөттүм болуш керек деп. Эмне болду десе, ал убакта баягы 30-жылдар өлгөн акыркы жолборустар, бул буурунда жолборус көп экен камыштарда, бул тараптарда.
Анан бир жерден үңгүрөп эле тиги кербенчилерди тосуп үңгүрөп эле жолборс күркүрөйт дейт. Бул эмне болгон жол? Ай бир жолборс Жамангара баатыр ошондо жаш күчүтө толуп турган экенсиз. Ай бир иттен коркосуңарбы? Мышыктан коркосуңарбы деп барып турган чоң чокмар менен жолборсту жыга чалып салыптыр. Андан кийин кандай эрдикөсүз? Ой бир уктап аттым эле дейт. Уктап алсам кара чаар жылан келип төшүмөн сойлоп жөнөдү дейт. Оосун ачып турдум эле, оосуна киргенде тиштеп турган, чайнап түкүрүп салыптыр. Үчүнчү эрди кандай болсо, ой сымма котур болдум дептир. Тимеле денем. 40 күн тырманбай туруп алдым, күбүлүп чыгып ал дептир. Ушундай эрдик көрсөткөн, анан аркы чоң уруштарга катышып жүргөн, ушундай баатыр болгон, а жөнүндө ушундай легендалар поэмада жазылып, азыр китеби да бар. Ошондой ошол элдин Бүтөштүн баатырларынын бири болуп эсептелинет да кишибиз. Жакшы. Урматтуу замандаштар, бир жерден айтып кетишибиз керек. Бүтөштүн балдары жана көчкүдө калып калат. Ошондо Жакып жаш бала болуп, баягы аман калгандан бири Жакып эле болгон. Бирок Бүтөштүн аялы өзү акылдуу аял экен, Санжырада айтылып жүрөт. Сенин деле Бүтөш белиңден үчүң бар. Мен 9 бала төрөп, баягы төрөттөн калдым. Башка токол ал десең, мен уруксат берейин дейт. Бүтөш да бир кубанып калат, өзү кайгырып жүргөн эле. Мен саган аялды өзүм табам деп, баягы эле Ашмара дейт. Ашмаранын жанында кошчу жетигенде жайлашып экен. Ошол жерде бир жерде баягы издеп жүрүп чай ичип отурганда бир кызды көрүп калган экен да. Ошо кызды көрүп калып, анан кийин баягы өзүнүн эмесин салып, аброюн салып, үй бүлөсүн сүйлөшөт экен. Бүтөш деген өзү колунда бар адам, бай адам, акылдуу адам. Бир гана жаман жери карып калды, жалгыз эле кырсык болуп бир эле Жакып деген баласы калды. Бул кызыңарды бергиле, сураганыңарды беребиз. Десе, ал киши канча да дейт. Анан баягы жашынасы карып калган турбай жаш кызды кантип беребиз дегендей сөз кылат да. Анан айтат, келип көргүлө өзүңөр дейт да. Анан жанагы Бүтөш тап келет да. Бүтөш тап келгенде чын карган киши экен деп капа болуп турса, эме элеми, үйдө эт деле жок эле дегендей өзү сүйлөшүп, жана мергенчисин жөнөткөн экен, кийге атып кел деп. Бул кийге ата албай келет. Бүтөш мага кыжалат болбой эле койсоңор эле болот эле. Мейли ушунчалык эт керек болсо мен де барайын деп чогуу барган экен. Чогуу барып жанагы эки вариант менен айтылат. Бир вариантында 3 арканды көргөндө басып барып атып таштаган дейт. Экинчи вариант жанагыдай, асмайың барбы деп турганда атып таштаган дейт. Анан жанагы мергенчи келип, кыңгыстаганыңарды койгула. Бул киши көзү курч киши экен. Тээ алыстан биз ата албаганды атып таштады. Кыңгыстаган кызыңарды бергиле деген да. Мына ошол кыздан төрөлгөн балдарды жанагы Бүтөш айтып атпайбы? Акчасын төлөп алдым, төлөн, тууп алды, тубар, түлөө кабыл болсун деп, түлөө кабыл, багыш, жагыш деп балдардын атын койгонда, эми ошонун ичинде жана түлөө кабылды азыр айтып өттүм. Түлөө кабыл дагы өзүнчө баягы тың чыккан үчүн жана белгилүү Чоткаранын, биз жанагы Чоткара деп атпайбыз, түлөө кабылдын Арбас, Айта, Баястан, Чоткара, Чыңгыш деген агасы болгон. Жанагы Чоткара жашында каза болуп калбадыбы? Бул Жаманкараны Чыңгыш чоңойткон. Ошон үчүн ал өз баласын алып жүргөндө, бул белгилүү, бул өзүнчө дагы айтылат. Негизи бул Бүтөштүн тукумдарынан көп баатырлар, кыйын кишилер чыккан. Ошонун баары азыр жердеген жерлери мына бул айыл, чоң айылдар, тукумдары баягы өсүп өнүп аткан учурда мына ушундай кишилер чыкканда. Бул эми дагы кошуп кетерим, булар бир болуштук болгон өсүлөрүнчө Бүтөштүн балдары. Ошо болуштукта булардан Жакыптан Сарман деген баласы болот. Ошо Сарман уруусу бар дагы. Тоо тарапта дагы жашайт, Норус деген айылда, андан кийин Ылдыйкы, Мопур, Алга деген айылда тура Сармандын балдары. Булардан ошол болуштук, көп жыл болуш болгон, бий болгон Рыспек деген аталары бар экен. Ошо Рыспек болуш, чоң болуш болгон экен. Ошол дагы Жакыптын балдарынан турайт, Бүтөштүн Жакыбынын балдарынан турайт. Туура айтасыз. Бунун деген Асан, Үсөн, жер казар деп атпайбызбы? Өз аты Жээнбай болуш керек, менимче тактап алгылачы. Тиги Коёш, Дайырбек, Сарман деген балдар болгон. Рыспек. Белгилүү Рыспектин окуясын билесиңер, анын кереги жок. Рыспек да ошондой эл аралап, жер аралап жүргөн кишилер болгон да. Мына ошонун балдары жанагы сиз айткан Сармандар. Анан Төкөлдөш баласынан, Төкөлдөш кадимки шаардын үстүндөгү Төкөлдөш
Ушул төкөлдөш. Ушул эле төкөлдөш. Баягы Осмонкул атабыз айткандай, төкөлдөш Фрунземдин малакай деп ырдагандай. Тиги төкөлдөштү Кыргызстанга эмес дүйнөгө белгилүү төкөлдөштүн 4 кызы деген бар. Бул Сайра Кийизбаева, Сабира Күншалиева, Бакен Кыдыкеева, Салима Бекмуратова. 4 тең СССРдин эл артисттери, дүйнөгө атага чыккан, Москвада ырдашкан. Ушул төкөлдөш эли ушул 4 кыз менен сыймыктанышат да. Ушул бүтөштүн тукумдарынан болушат. Карабайсыңар, төкөлдөш дейбиз, чындыгында төкөлдөштүн 4 кызы деп айтып атпайбы? Бул да болсо, бул чоң аброй алып келчү жерде бүтөш баягы баласы жок калып жалгыз болсо дагы кийин аял алып, ошол даңктуу, барктуу кишилердин аттары аталып жатпайбы? Мына бул да болсо бөлөкбай тукуму чындыгында. Мына айтып өттүк, аз да болсо көптөй көрүп замандаштар угуп коюңуздар, билгендерим булар кыдырып далилдегендерин айтып жатат. Эми бул бүтөш, бул кичүүсү. Улусу Байсейит. Байсейитчини баштасаңыз. Байсейит улуу бүтөштөн улуу агасы экен. Байсейит атабыздын жайгашкан жери, ошонун урпактары, балдары жайгашкан жери. Тиягы Сынташ деген айыл. Onun ылдый жагы Кеңеш калкоосу болчукасы эме Кочкорбай айыл өкмөт деп коет. Ошо Кеңеш айылында, анан Социал айылында Үкү деген баласы бар. Биринчи баласы ошол Байсейиттин негизи 10 баласы болгон. 9 деп айтылат. Ошо 10-чу каяктан 10-чу болуп калды дегенде бул Барат деген бир туугандар бар. Ошо Барат бир туугандар булар өсүлөр эмеде Социал деген айылда турушат. Ошо жерде жайгашып калышкан. Ошо менен 10 деп айтып атабыз. Муну бул катары менен айтып кетейин, биринчи эле баласы, Байсейиттин эң эле биринчи баласы Кутумбет. Ошо Кутумбет эли азыр урук тукумдары Сынташ айылында турат. Карагайбылак айылында турат. Анча-мунчасы ошо ылдыйлап Телман деген жака болуп кетишкен. Эми асылым Бишкек шаарында, Кант шаарында турушат булар көпчүлүгү. Экинчи баласы Байсейиттин Эсиркемиш. Канча баласы бар Кутумбеттин? Кутумбеттин 4 баласы айтылат. Биринчи эле ошо Карга деп коет экен, Карга баласы. Андан кийин Адырчу, Түгөлчү. Анан Мырза деген баласы. Ошол Карга, Төпө. Төпө, Адырчу, Түгөлчү, Мырза. Бир кезекте Түгөлчү ылдыйга да түшүп калат. Мына ошолор. Булар кайда жайгашкан? Булар негизи Сынташ айылында турат. Анан аркы Ротфронт деген айылда жайгашып калышкан булар. Анан ошол Карагайбылак айылында да бар, жогору карай. Булардын тукумдары, Кутумбеттин тукумдары. Анан Кантта турушат. Бишкек шаарында турушат калгандары. Үчүнчү уулу Үкү. Булар негизинен Кеңеш айылында, ылдыйкы чоң жолдун боюнда, Социал айылында, анан Бирдик деп коет ылдый. Азыркы Денисовка деп коет, Бирдик айылында үкүлөр бар. Кант шаарында, анан кийин Бишкек шаарында булар жайгашып калышкан болот. Үкүдөн ошол үкү бала үчүнчү баласы. Ошо үкүдөн 4-чү баласы Жору деп коет, бул эмеси Чулуу негизи. Чулуудан тарагандар бар. Бул Нурмамбет айылынын батыш жагындагы Доспормак айылынын көчтө кетип бараткандагы жактагы көчөтө жайгашкан булар. Жорулар. Андан кийинки уруусу Ногой. Андан кийинки баласы Ногойлор Доспормак айылында, анан ылдыйкы Бирлик айылында, Перимайда жайгашып калышкан булар. Перимай айылында турушат булардын балдары тукуму. Ошо андан кийинки баласы Саманчы. Саманчы ошол Сынташ айылында көп жайгашкан. Ошо Аксайда да бар дейт. Бул бивший жерден унутуп электе айтып кетейин.
атактуу илгерки заяпкер Шерғазы атабыз ошол Жалайыр уруусунда була Саманчыдан болот булар. Баягы Байтиктин кери кашкатын таптап жүргөн Шералыбы, Шерғазыбы? Шерғазы. Шерғазы. Эми ошонун тукумдарынан Тутан деген аксакал калды дейт. Аксай айылында. Ошо канча жашка ал киши 80ге жакындап калса керек. Булар ошол улуу атабыз заяпкер атабыз Шерғазы ошол Тутан аксакалдардын туугандар экен. Жалайыр Саманчыдан турайт булар. Мына кечирип коесуз, такталды да. Таластык деп аткан эле кийин угуп жүрөм да. Ошол эле бул Бөлөкбайдан чыккан саяпкер депчи, өзүнүн эле бир туугандары. Ошо жанагы Байтиктин баласы кер кашканы даярдатпады беле. Ал Саманчы турбай, мен ушуну токтоп кетели. Бекташ, эмне үчүн Жалайыр деп койгон? Муну кандай тиешеси бар? Жалайыр деген бул Казакстандан келип, анан кийин баягы элге кошулуп, ошондо аяктан көп баягы мүлк менен келген экен. Анан мүлк менен келгенде ошол мүлктөрдүн арасында аң терилер көп дейт, аябай. Түрлүү аң терилер ушунчалык көз жоосун алган. Анан аны атайын бир үйгө коюп, бир өргөгө, анан баарын баягы илип койгон экен тизип. Анан ой жаңы тууган келиптир, туугандар менен баягы учурашалы деп барган кишилердин баары боз үйгө кирип көрүп баарын карайт да, ушунча нерсенин баарына ээ болгон деп анан өзүнүн аты калып, ошол жанагы аң терилерди көргөн эл Жалайыр деп ат койгон экен. Ошондон Жалайыр аталып кетип атат да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, биз тактап коелу. Негизи мына Саманчы, көпчүлүк Жалайыр деп коет. Бул негизи мына туура айтып атат. Мага да кошуласыңар го, мен да баягы Кыдыр изилдеп жүрүп түшүнгөнүм ушул болчу да. Саманчы өзү ал баягы Жалайыр уруусунда туруп казактарда өзү байышы болгон. Кийин кыргыз казак ат баягы жылкы тийип, жылкы чабыш эретишип атканда Байсейит чочуп, баласын кайра чакырып алган да. Келе бер деп. Анан баягы туугандар келгенде өтө өзүнчө бир чоң салабаттуу чекен көрүп атып атпайбы? Жалайырдан келген экен, Жалайырдан баягы тууган келип, бай экен деп калган. Жана Жалайыр өз аты Саманчы. Мына биз Саманчыны Жалайыр деп жүрбөдүк, чындыгында өз аты Саманчы. Саманчыны бүттүңүз. Эми улай бериңиз, дагы урпактары. Андан кийинки Аргынбай деп коет. Андан кийинки баласы Аргынбай. Аргынбайдан дагы ошол балдар ошол сын таш тарапта. Рот фронтто дейт, ошо эме жакта дейт. Андан кийинки баласы Чүңкөлөй. Чүңкөлөйбү, Чүңкөлөйбү? Чүңкөлөй. М болуп, М болуп кетет. Чүңкөлөй деп айтылат. Эми ушул менде уруксат болсо кичине байкем кошуп койсом болот. Жанагы бизде суурдун баласын Чөндөлөй дейт эмеспи? Ошого карата ат койгондо ошо көрүп калып анан Чөндөлөй деп айтылып, кийин анан Чөндөлөй Чөмкөлөй болуп кеткен деген сөз бар да. Ошондой үч мен айтып жүрөсүңөр. Ошону тактап койсоңор. Экинчи, мына азыр айтып кетпедиңерби? Аргынбай деп. А силер айтып атпайсыңар Дайырбек деп. Туурабы? Дайырбек деген жок силерде. Жок. Аргынбай, андан кийин ошо Чүмкөлөй, анан Салык. Туура. Ошо Дайырбекти айтып, Аргынбайды айтпай атасыңар. Китепте да Дайырбек деп жазылып жүрөт деп атам. Ошол Аргынбай атычы, атын туура эмес атап атасыңар. Аргынбай, Салык, Чүмкөлөй. Аргынбай, Салык, Чүмкөлөй. Жана аталыкты айтып келгенде Баратты айтып кеттиңер. Башында айтып кеттиңер Баратты, Барат деп айтып кетти. Туурабы? Айткылачы, Барат кимдин баласы? Үкүнүн баласы, Үкүнүн баласы Барат. Асыл өйдө кошуп атпайсыңарбы? Туура, Үкүнүн баласы болгондо анда Байсейиттин эмеге кошулбай калат да, туура. Силер Байсейит айтып келген Барат деп койбодуңарбы? Эми ал кийинки муунга кетет да, туура. Анда 9 эле баласы бар. Негизи бул жанагы Үкүнүн жабагы Эдилбай Тоймат, экинчи айылынан Толубай Кубат деп айтылат менимче. Үчүнчү айылынан Борсолдой Барат дейт. Ушул Барат жанагы Кытайга барган Барат. Туура. Ошон үчүн жанагы баласы да, тиги баласы да. Байсейитке баласы эмес. Ал небереси. Үкүлөрдүн баласы болот. Үкүлөрдүн баласы болот. Туура. Ушинтип айтсаңар туура болот да. Ооба. Эми биз келели Эсиркемишке. Ошол Эсиркемиштен ошол бу жерде отурган бул Аскарбек дагы ошол Эсиркемиштин баласы тарайт. Ушундан мен дагы ошол Эсиркемиш тукумдарынан тарайм. Ошол Эсиркемиш атабыздын экинчи баласы бул негизи Байсейит атабыздын. Эсиркемиш экинчи баласы.
Есіркеміш атабыздан Кутумбеттен кийин. Кутумбеттен кийин экинчи баласы, биринчи баласы Кутумбет, экинчи баласы Есіркеміш. Есіркеміштен Кебек Мурат деген баласы, анан жылкычы Олжочу деген. 4 баласы. 4 баласы болгон. Есіркеміштен. Ошол эми Кебектен Эрмек Тойчубек. Мен кошумчалайын, Эрмек Тойчубек бир тууган. Эрмек улусу? Эрмек Тойчубек уулу болот. Эрмек Тойчубек. Эрмектен Алдаяр, Ажыбек, Жаныбек деген 3 бала болот. Тойчубектен 2 баласы бар. Тойчубектен 4 бала болуп жүрөт, 5 бала болуп жүрөбүз да бизде. Кайсылар? Улуусу мына биринчил Өтөгөн, анан Субан, Мурат, Кудайменде, Шамей 4 болуп атат. Мен Өтөгөн Субан эле деп жүрбөйм. Жок, 4. 4. Өтөгөндүн тукумдары, Өтөгөн тукуму дейт, Сырда кылыч Өтөгөн деп алабыз биз. Экинчиси Субан. Жана сарымсак, самсалы ошол. Сарымсак Өтөгөндүн малдары болот. Сарымсак менен самсалы Өтөгөндүн малдары. Субандан Алыбай, Бердибай, Сырдыбай деп көпчүлүгү босмурдагы тукумдары көп. Анан Кудаймендеден балдары бар. Андан Куттубайдан тиги Куттубай менен тиги Иманаалы деп коебуз. Иманаалы ошол Куттубай тукумдары болот. Анан Шамейден Самайдан Чымыр, Есен, Саткымай деп балдары кетет. Бул Тойчубек. Алдаяр атабыздык болсо 9 баласы бар. Алдаяр Эрмектин жана балдарынан улуусу Алдаяр, андан кийин Ажыбек, анан Жаныбек деп атпайбыз. Жаныбек, анан Ажыбек болот. Алдаярдын 9 баласы бар. Улуусу эле Ниязбек, анан кийин эле Өмүр, анан Дана, анан Кулбек, анан Миңжашар. Андан кийинкиси 6-чы баласы эле Илебай, Будайбек, Рыскулбек, анан Дооронбек болуп 9 баласы бар. Ошол элдин көпчүлүгү азыр ошол жана Горный Серафимка, Тогуз булак, Боз бармак айылдарында турушат. Ошол 9 баладан тарагандар. Аскар, сага бир сурода эми тактап коелу. Кээде Кебектин баласы өлүп жетти дейт. Кээде Алдаярдын баласы өлүп жетти дейт. Барбы ушу? Алдаярды жок, Кебектин баласы эмес. Бул Алдаярдын убагында Алдаярдын колуна келген, Алдаярдын тарбия алып, ошо ушуну тактачы. Өлүп баласы барбы? Баласы болгон, баккан баласы болгон эми, ачык айтканда эми ал бир жактан келген экен. Бул ошол 1800-жылдарга чукул болсо керек. Алардан келип өлүп жетиден балдары тарайт. 4 баласы бар. Карпык, Карбоз, Басарчы, Темир деген. Карпык, Карбоз, Басарчы, Темир деген. Темир. Анын урпактары бар да. Урпактары көп. Көпчүлүк ошол Тогуз булак айылында, анан шаарда турушат, кантта турушат. Ошол 4-өөдүн көпчүлүгүнүн ошол Темирден тукум көп, ошондон. Ошону айтып коюм келип атат. Өлүп жетини көп айтпайсыңар. Мындай да, баягы кыргыз айтат го. Тапкан энен эмес, баккан энен дегендей. Бул деген Алдаярдын кол астында балага тары багылып чоңойгон. Бул деген солто, Бөлөкбай деп айтыш керек да. Бул киши Алдаяр атабыздай олиялык жагы да болгон экен. Анан эл оосунда айтылып жүргөн сөз, сакалы узун, мына сакалымга белине ороп алып, байлап алып ошентип аткан. Аскар, сен айтып аттың эле ушуну. Анан бир жолу бир ушундай окуя болот экен, баягы согум союп, жаңы эле бата кылышып анан согум союп ачкан жер экен дейт. Анан асманда учуп жүргөн бир куш асмандан түшүп келип баягы эттен алып учкан экен. Анан ошондо ошо Алдаяр атабыз ушу мен оозтей элек нерсени ушу куш биринчи алып кеттиби деп кушту карап бата кылып жиберсе, куш кайра өлүп анан алдына келип түшкөн экен деп бир ушундай бир эмени айтышат да. Бул Алдаяр атаны далай кишилер ошо олиялык үчүн да кайбай сыйлап, көп убакыт мурунку боло турган нерселерди алдын ала айтып, ушундай нерселерге кыракы киши болгон экен да, эл оосунда ушундай айтылып калган сөздөрү бар.
жанагы сакалы да бекеринен ошончолук узун болбосо керек. Артын байлап жүргөн турбайбы? Сакалын ошо эки бөлүгүн байлап алып жүргөн деп айтышат. Аны болжолдоп баягы сүрөтүн дагы сүрөттөгөндөр бар сакалын. Эми жанагы айтып келатып, ошол Кутумбет болуштугунда негизи айтылбай калат. Кара Чоронун балдары бар, Жетиген деген уруу бар. Урук бар, тукум бар. Киров деген айыл болчу. Ошолор айтылбай. Булар дагы ушул Байшейиттин болуштугунда кошулуп жүргөн өтөгөндөр, ошо Байшейиттин балдарыбыз деп жүрөт да. Бул ынтымагы ошо Кегетинин сайы болот, чек арабыз. Себеби ар жагы, чыгыш жагы Тынай уруусу болуп кетет, Сарбагыштан тараган. Ошондон баштап биз Бөлөкбаев деп айтып кетпедим эртеде башында. Ошол дагы ошол Бөлөкбайдын балдары болуп кетет. Ошо Бөлөкбайдын ынтымагында Жетиген уруусу тукуму, анан Кара Чоро дагы ушул биздин ынтымакка, Солтондун ынтымакка жалпы кирип кетет. Булар дагы эмгеги абдан зор экен. Бул Абылай хан Кенесары Норозбай кыргызга эме кол салып киргенде ошол Кара Чоронун балдарынын эмгеги абдан зор экен. Себеби тияктан тыңчы жиберет экен да, булардын кимиси бар экен. Кандай мыктылар бар экен, башчылар бар экен, муну келгенде ошондо сынап кеткен экен. Бир Кара Чоро деген бир уруусу бар экен. Ошолордон чочулаган экен да казактар. Ошо Кара Чоронун тукумдарынан чочулаган экен. Ошондой айтылат, биздин ошол Бөлөкбай тукумуна теге кошулат экен бул эме Кара Чоронун тукумдары. Ынтымак да ошо биздин ынтымактар экен. Жакшы. Мындай, бул ал даярда жандай белгилүүчү. Ал арасынан жанагы мергенчилер, белгилүүчүлөр бар. Бирок ушунун баары Кебек бийге такалат да. Кебек бий да бекер иш болгон эмес. Кеп биз ошо Кебек бийди бир аз атагын даңкын мактап койсо болот да. Анткени бул киши баягы жаш кезинде найза сайып, кылыч кармап чабышып жүрсө дагы, баягы караса көзү бар, сүйлөсө сөзү бар адам болгон, калыс болгон адамдардын бири болгон. Урушту баягы казак-кыргыз чабышында көп жерде ушунун калыстыгы менен канча адам өлбөй калды. Мына ушул Кебек бийге токтосоңорчу, бир аз Кебек бийдин баягы атасын карап баласы өсөт дегенде жана белгилүүчү чыгып атпайбы? Кебек бий да өзү ошондой киши болгон. Баягы сезбечи. Бул жана Эсенкул, Жайыл, Момокон деген батырлар менен баягы акыл салышып, баягы акыл ордодо чогуу турган кишилердин бири болгон. Бунун сөзү өтүмдүү болгон, Кебек бийдин сөзү. Кебек бий көп жерде сүйлөп, баягы акыл сөзүн айтып, баягы насаатын айтып жүрүп, элин кармап калган киши. Муну көп жак айтылбай жүрбөйбү? Мына керек болсо Кебек бийди дагы биз айтып калабыз. Бул Төлөберди менен чогуу барып, жанагы жер беришкен кишилердин бири деп айтып атат. Туурабы? Казактар чабышып келгенде дагы айтат экен. Мал чабышчы болуп атканда Кебек бий калыстыгын айтсын. Алып кетсе берсин. Биз дагы калыс бололу булга. Биз дагы баягы алып кетсек берели. Бирок биз ишенгенибиз Кебек бий. Кебек бийди ортого салгыла дегенде сөздөрү бар да, мунун. Бул айтылып калат. Эми ошо Кебек бий белгилүү киши болгон. Кебек бий жөнүндө эмне билгениңер? Кебек бий атабыз бул кыргызга кыргыз ичиндеги оң канаттын ичиндеги атактуу аттын кашкасындай таанымал чоң бийлердин бири болгон. Негизи айтканда бул Солтону кашкарган бий болгон өзүнүн заманында. Анан Кебек болжолду жашы мындай тарыхый даталарга карап эсептеп көрсөк, бул 1720-жылдардын тегерегинде туулган адам болот. Тарыхчы сажырачылардын айтканынан эсептеп көрсөк, ушул Абылай хандан бери 15 жаш кичүүдө оккан. Анан Эзенкул бий, Орман-хандын чоң атасы Эзенкул менен бий назамени тең туш, бир тең туш жүргөн, үзөңгүлөш жүргөн адам экен деп оккан. Анан чоң ушундай дипломат, сөзмөр, эч качан согушсуз басылбагандай кылган жерде согушту токтотууга аракет кылган ушундай адам экен. Ар дайым калыс сөзүн айтып, көпчүлүгү биз эски аталарыбыздан укчубуз, казакка барсак эле ушу Кебек бийди сурашат деп. Себеби бул Кебек бий ушундай дипломат болуп, жанагы кыргыз казактын чек арасын тактаган. Бул 1750-жылы
Таластын чоң капкада кыргыз бийлеринин жыйын өткөн. Ага бул жакта Бийназар, Эзенгул, ошо Садыр би, Момокон, жайылдар болуп биринчи жолу калмак талкаланып, калмак ыдыраганда ошо 1750-жылы ары көчүп келгенде биз өзүбүздүн жерге солтого баралы, аркалык жерге баралы деп ошол жерде чоң кеп курат. Анан жерлерди бөлүштүрүшөт. Тиги кайсы уруу болсун деп анан ошонун баарын такташып, анан аркалык оң канаттын урууларынын элдери көчө башташат. Көпчүлүгү көчүп ошол маалга, ошол көчүрүүдө, кыргызды көчүрүүдө Кебек атабыздын ролу аябай чоң болгон. Анан санжырачылардын эскерүүсүндө айтып өтчүт, Кебексиз Эзенгул дагы, башка Садыр дагы көп нерсени эметчү эмес экен. Сөзсүз Кебекти чакыргыла, кайда жүрсүздөр Кебекти издеп таап келгиле деп Кебек менен акыл чайкашчу экен. Кебектин айтканы. А түгүл бир белек берип жүрсө, бир хандардан бир жактан белек келсе, Кебекти чакыргыла. Андан кийин ашчу экен, ага чейин аштырчу эмес экен. 3 күн тура, 5 күн тура берсин дечү экен. Ушундай Кебек атабыздын эң дипломатиялык иши ошол 18-ci кылымдын экинчи жарымдагы казак-кыргыздын чоң 3 жолу жана катуу чабыш болду. Акыркысы ошол жайыл кыргыны болду. Ага чейинки дагы себептери көп бунун, баары тең Санжырада белгилүү. Ошол атабыздын эң кыргыздын ошол замандагы дипломаты деп мен эсептейм да. Казак-кыргыздардын ортосунда көптөгөн чабыштар болгон, жүздөгөн чабыштар, ошонун ичинде чоң кыргындар болгон. Жана акыркысы жайыл кыргын болгон. Мына ошол маалда Кебек атабыз, Кебек би ушул элчиликке барып, казактын ханы менен сүйлөшүүгө элчиликке барган. Мына ошол жерде Төлөбердини ээчитип, ошол Төлөберди деген ошо жаш экен, жаш кесек экен, ошондо ар кандай айтат, 21-де дейт, 17-де дейт. 19-да дейт. Анан ошону алып барып, ошолго акыл чайкашып, кандай сүйлөштү, кандай айтышты, ошо үйрөтүп, ошо жанында жүргөн деп биз Санжырада да ошо биз ата-бабабыздан ушинтип укканбыз. Туура. Бул жерде айтып коюш керек, Кебек би, сен айтып атпайсың, Эсенгулду Кебек биси ишеткөрчү эмес депчи. Чындыгында Эсенгулдун баасы өтө чоң. Золдойгон Эсенгул деп биз чындыгында эле Эсенгулдун кабарын уккан адам да чочуп турган. Сарбагыш Эсенгул белгилүү баатыр болгон. Ал Кебекти сыйлаган үчүн айтып атат. Эми Кебектинде да акыл бар. Ошонун сөзүн угалычы. Күтүп тургула. Бул маселе деп эле биз чечип койгондо болбойт. Кебектинде сөзү бар деген. Ошон үчүн көп тур. Чындыгында Эсенгулдун аброю өтө чоң киши. Баягы Абылай айтып атпайбы? Силерде жана чоң Эсенгул деп коет экен. Эсенгулга айта баргыла. Менин сөзүм ушул. Менин көзүмдүн түрүсүндө чабышпайлы. Деп атпайбы? Ошондон мен кошумчалык койсом болобу? Ошо Абылай хандын жанагы чапкыны болор алдында Кебек атабыз дагы барып, Садырга чейин барып аны жолугуп атпайбы? Ай, чабышты токтотолу. Биз мына казактар менен барып тил табышып, жакшынакай ошо сүйлөшкөн жатабыз. Десе мен казакты чабам болбой коет да. Майерде башка да кодоно сөздөр бар, алар жөнүндө айтпай эле коелу. Анан анда болсо өз билгениң кыл деп баягы айерден атын кайрып анан кийин бияка келет да Момокон тиги башка баатырларга жолугубай. Мен тияка айтсам болбой койду. Садыр ушуну чабышам деп атат. Силер кошулбагыла эми. Бекер эл анын жоокерлери көп. Элди бекер кырып салабыз. Жөн жарашканга барып, жакшынакай ынтымакка келели деп ошо Кебек би атабыз айтып элди көндүргөн дейт да. Ооба. Анан эми анын ортосунда баягы достор, казак менен кыргыздын арасында достор бар. Достор дагы жанагы Жайыл атабыздын даргасыларында балдары бүт баары ошо жерден бирөөнүн жанын сурап алып кетип атпайбы? Мунун баары эми Санжырада жазылып калган. Демек Кебек би атабыздын мына элчилик кызматы өтө эле жогору болгон деп айтсак болот. Жогору болгон да. Жана кийинки чабыш, акыркы казактар менен чабышты бул Кенесары Норсбайлардын убагындагы чабыш. Жайыл кыргыны бул ал мурун болгон. Мен
туылған жыл өмір баяны жөнінде бітке қошымша қылып кетейін деген. Кебек би атабыз. Тым туылған жылын арғандай қылып айтып жүрөбүз. Бұл мен ағам Бауырекел Кебек би баян жастылы, мұндан 10 жыл мұрын, 10 жылдың ашып қалды. Бұл негізінде архивтен қарап таппа бойып тұр. Анан кейін бұл уағында Сапарбек Закиров деген ошол профессор бар екен. Ошо кишиге жолугу ал киши Кыргыз Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунун жетекчиси болуп турган убагында жолугуп туруп, ошондо Сапарбек Закиров жазыптыр, өзүнүн китебинде деп атат. Кебек би жөнүндө баяндама деп жазыптыр. Бауырекел темасы Кызыл Кыргызстан тарыхы Белек Солтоноевтун немесинде белгиленген экен. Бул киши Кебек атабыз ошол тарыхка таянсак 1710 жыл төрөлүп атат, төрөлгөн жылы. Өлгөн жылы 1785 жылы болжол менен жазылып атат да. Мына кейбір Бауырекел китепте. Бұл таянып, мен ағам таянып, Сапарбек Закиров деген профессорға таянып жазған емесі, ошо емгегінен жазған емесі, өзі жазған екен сол. Белек Солтоноев дейді. 1928 жылдары ошо берілген екен немесі. 173 бет, бірінші том ошо болуы кимден Кызыл Кыргыз тарыхы Белек Солтоноевтуку. Жакшы. Мына, урматтуу замандаштар, бул жерде аксакалда айтып кетти. Бул кишинин Идрис деген агасы бар. Назаркулов дейт. Бул киши дагы эл кырдып, жер кырдып, санжыра жазган киши. Ал ошол элдин сөзүн эмес, тарыхый факттарга да кайрылып, Сапарбек Закировдун ошо Кебек би жөнүндө баянын жазып кеткен экен. Ошонун негизинде ошо Идрис Назаркулов ошо Кебек би баяны деп өзү да чыгарганда мына китеп. Бул Кебекти би деп качан коюшту? Би деп аталып жүрөт. Садыр бийге барганда бияктан барат эмеспи? Эзенгул жибергенде деп кимнелен. Ай, жанагы улуу сөзү бар го. Тиги жону бузулган элди, жону бузулган элди тиги жону бүтүн эл тынч койбойт деп. Себеби казактар күчтүү болгон дейсиз. Күчтүү болгон. А кыргыз болсо биякта өсүүсүн урубуз менен урубуз. Жан калмак кетсе, ошондо Кебек айткан, мына калмактардан жан кутулдук. Эми казак кыргыз бир элбиз. Чогуу жашайлы, чогуу эметели деп анан тиги Садыр бир аз опурзала киши экен. Өзү мүмкүн ошондойдур. Кебек такыр ийге келтире албай айттыр, чоң бийге, чоң ханга кичи хан алы жетпейт. Эмете албайбыз. Тынч жашайлы, чабышпагын, жаңы өсүүбүз көчүп келдик. Чекти жаңы чек деп атабыз деп ошентип акыл айткан. Бирок ошол ал убакта жана тарыхта юридикалык сөз менен айтканда конфедерация деп коебуз да, бизде мамлекет жок да, улуу державадан кийин жок болчубуз. Ар ким өсүүсүн аркалык бизде оң уулдун балдарын бар өсөсүнчө уруу болуп, кээ бири хан шайлап барышкан, кээ бири жетекте бийл болгон. Анан кийин ушул Кебек атабыздын ошол убакта дипломатиялык айтымы, кийин ушу казактардан да көп калдык. Ушу аябай сөзгө чечен, анан ар бир дипломатиялык жака барганда, сүйлөшкөнгө, элчиликке барганда ар бир адамды өзүнчө эритип бүтүрүп койчу экен. Бирок баягы бизде санжырада айтылбайт, Кебек баягы найса сайып жүрүптү, чокмар чаап жүрүптү деп бүлөсүн акылы менен кылган. Ошон үчүн жанагы Эзенгул би акыл чайкашалы Кебек менен. Кебекти чакыргыла деген. Ошон үчүн гана ушунун өзүнүн акылы менен ошол замандагы ошол 18-кылымдагы кыргызды бириктирүүгө, жерди чектөөгө
өзүнүн салымын кошкон кыргыз бийлеринин ушу бири солтонун бийи болуп эсептелинет. Биз ал үчүн биздин атабыз катары, биздин чоң атабыз катары биз баарыбыз тең ошо Кебек бий атабыз үчүн сыймыктанабыз. Ушундай элдин жери деген ушул көпчүлүк ушул ысык ата Чүй боорунда жер деген ал кишинин жайыты дагы биз ушул жерде болгон. Ошол айтып атпайбы, Кебек бий деп айтпай жүрүп атпайбызбы? Бул Абылайдын айтканы экинчи жолу кайталап коеюн. Айтып атпайбыз, эле чоң баатыр Эсенгул деген бар экен. Кебек бий менен эмне акылдуу киши жокпу? Кеңешели. Мынары согуш токтолсун дегенде, бул Кебекти кыргыз элинде дагы калыш кармабаса да акыл сөзү менен токтотчу кишилер бар деген сөздү айтып атат да. Билар бизди сыйлаганы болуп атпайбы? Ошон үчүн Кебек жана көп. Жана Кебек дагы жанагы элдешүүгө барганда, кийин бул Абылай менен деле мындай сөз айтканда, билимдүү киши болуп, баягы мындай акыл сөзү менен Кебекти Казакстандын арасында жашап калган, жүргөн дегенде сөздөр бар да. Мындай айтылган сөздөрү бар да. Казактын арасында чабышып жүрсө, Кебек бийди эбек өлтүрүп коймок. Бирок Кебек бий ошондо деле аброю менен, калсык сөзү менен эки жакка калыс болуп турган киши болгон да. Ошол жашараак кесегин ошо туткунга түшүп калган деп биздин санжырачы ата бабаларыбыздан угуп калам Кебекти. Анан ал убакта баягы кыйнаган эмес экен, боз үйгө эле отургузуп койчу экен, кароол коюпчу. Кебек атаны ошол жерде отургандан кийин теги байкап турушат да, бул кыргыздар эмне кылат болду экен деп. Тамагын алып келип, баягы эле койдун эти да. Койдун этин алып келип, баягы туткун болуп калган турган кишилерге берсе, ай, бул эмне болоттур? Кыргыздар эмне тамак жеп атат? Кантип жеп атышыптыр деп тияктан сурайт да тегиз. Сураса, ай, бир узун бойлуу бирөөсү бар экен, бир жигити. Каржылыкты алып эле ушул мүлжүп таптаса жалаңачтап жейт экен дептир. Анан дагы кандай бек атса, ой, устараны алып туруп эле ошо сакал мурут өскөндөрдүн чачтарын кыркып берет экен. Ушундай башкача экен. Анан ошондо чакырып, аркы беркен сурашкан экен. Ошондо Кебектин ошо жаш кесегиндеги эле эрдиктеринин ошо өзүнүн акылдуулугу менен ошо казактар баалап, азыр ушу айтылып жүрүшөт, ушул казак элинде көпчүлүгү бул аксакалдар билет, каяка барса деле Кебекти унутпайт, казактардан көп. Анан жана бай казак деп сизде бир передача барбы? Мына ошондо бир бай казак менен да бир эмеде отуруп калдык. Ошол бай казакты айтты, Кебекти билет экен, Кебек жөнүндө айтты, ошо Кебекти ушундай адам деп. Эми алар казакка болуп кетишкен, казакка илинип калган ошо бай казактардан уктук. Ата бабасынан көп ошол Кебек жөнүндө көп айтылып жүрдү. Эмес ошол негизинен ошо Солт элинин эң атактуу акылман кишилердин бири экен. Бири. Туура айтасыңар. Бири. Мен да кошулам ушул сөзгөчү. Бул вариантын айтылат. Жанагы эт тартпадыбы? Эт тартканда акырын байкап турушпадыбы? Ошондо жана Кебек бир безде Кебек дейт, да бирин айтат. Бул бизде бир мындай эки варианты бар да. Кебекти Абылай өзүнчө алып сыйлаган. Бекер иш эмес экен. Депчи, карачы кыргыздын арасында ушундай акылдуулар бар экен. Акылман киши менен бир баягы сөз байлашып сөйлөшүп көрсөмбү деп өзүнчө мал союп, өзүнө чакырып анан отуруп тамактандырган деген сөзү бар да. Ошол Кебек атабыз жөнүндө көп эле казактар баалайт. Бул эмгеги сиңген жүргөн жери, Казакстанда жүргөн жери, бул түштүк Казакстанды негизи Улуу жүз деп коет экен. Улуу жүздүн ошол чапырашты уруусунда болот экен бул казактар. Анан батыш жагы, Оли ата жагы, азыркы Тарас жагы. Аргындар деп коет экен казактардын аргындан. Буларга белгилүү киши болгон экен. Буларды Аскарбек туура айтат. Кебек атабыз жөнүндө эми азыркы жаштары билбей калды го дейм. Мурунку аксакалдары Кебек атабыз жөнүндө көп эмелерди эскертчү экен. Анан бизде ушу жанагындай каржылык жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Тияктан. Анан биздин урууларда негизи биздин тукумубузда каржылыкты улуу сесебиз. Кыргызда негизи улуу сесет го, каржылык улуу деп казанга биринчи салат. Анан көпчүлүк жерде чүкөлчүлүк кошот, башкачы. Бизде сөзсүз каржылык кошот. Кебек атабыздын
эмеси устуганы дейбиз. Мына аксакалдар ар дайым ошо кишиден калган, бизге калган салттардын бири да. Кошумча кылып койсом байке, ушу Кебек би атабыз жөнүндө баягы кыргыз менен казак биригип алып калмакка каршы согушкан учурларда ушу Кебек би атандагы акыл насааты ушу таасирин тийгизсе керек деп ойлойм да. Себеби казактар менен бул кыргыздын өчөшкөнүн ал башынан эле каалаган эмес. Мындай факты жок да. Бардык жерде казак менен ынтымакка келели. Казак менен ынтымакташып калмакка каршы согушпадык беле. Алар менен чабышпайлы деген эле жакшы сөздөр менен жүргөн да. Мен ойлойм, ошондой чечимге барып аткан киши казактын дагы баатырлары жөнүндө, алардын жашоо тиричилиги жөнүндө жакшы маалыматта болгон. Жана сиз айткандай, казактардын арасында жашап бир учурларда, анан барып кыргыз менен ымала түзүп, ошо аралашып турган учуру бул Кебек би атан тиги жактан дагы элинин культурасын, адабиятын, маданиятын билип, маалымат жөнүндө кыргыздыкын да жакшы билгендигинин белгиси го деп ойлойм да. Ушу мен жана жер чектөө боюнча. Ушу жер чектеге келгенде кыргыз бийлери баягы акыркы улуу кыргындан кийин кыргыздын бийлеринин баары курман болуп калды да. Садыр, Жайыл курман болду. Анан бул Байкенин чоң атасы Мурат деген ошол Жайыл кыргында курман болгон. Анан Кебек бул жактан ушул жер чектөөгө Кебек атабыз барды да. Кебек атабыз анан өлө келди. Анан бул тараптан бугулардан, сарбагыштын башчылардын баары ошо чектегенде Оли атадан баштап чектеп отурушуп бул Иленин бою Капчыгай суусу бар, анын ар жакта жана Капчыгай деген шаар бар. Ошонун чеги менен экен да. Бизди чектеген жерибизчи. Кыргызда сарбагыш кимдин кеминдик адамдардын аксакалдары айтчу, ошол биз Иленин суусуна берки Капчыгайга мал айдачубуз. Мал жайлоо, ал өтө салкын жер болчу экен, жайында да салкын жер. Ошондон бери Балкаштан чектегенде кыргыздын территориясы ошол заманда 18-кылымда чоң эле экен да. Анан ошол жер чектөөгө кылган эмгегин аябай биз баалайбыз, кыргыз эл баалар. Андан кийинки ушул жанагы майда уруштарды, ызуучуларды басуудагы ошол анын дипломатиялык. Жакшы, эми баягы мен ортодо калыс болушум керек. Бийте. Бул санжыра деген оңой эмес. Аны дагы алып барыш да оңой эмес. Ар нерсени тактап, барктап, сактабаш керек. Жана айтпадымбы, Эсенгул, чоң Эсенгул кыргыздын башында ошол учурда турган кишилердин бири. Булар кеңешчи катары жүрүшкөн, баягы бири-бирин тилемешкен. Ошондо Кебектин бир баалаганы бар, Эсенгулдучу. Түлөберди баягы түш көрүп жатып, түшүндө муну суу каптайт да. Баягы башына чейин келип, думуп өлөйүн деп атканда түш экен да. Анан Эсенгул басып келип анан кийин жанына Садырды мингизип алыптыр артына. Суу каптаган экен да, Садырды мингизип анан кимди Түлөбердин айтыптыр, аттын куйругун карма деп. Мени Эсенгул атам алып чыгып кетти деп атпайбы? Кебек айтат. Эсенгул атаң колдосо ишиң оңолот экен. Сен да бир эл кирегине жараган киши болосуң деп Кебек жоруп берген. Көрдүңөр, түшүн жоруп берген. Ошондой эле сыяктуу Түлөберди жаш кезинде барып, баягы Кебек менен барып атпайбы, составы деп атпайбы? Ошондо Түлөберди сүйлөгөн сөздөр, жанагычы өзүнө айтылганда. Мына ошондо Кебек көрө билген да, тиги Түлөбердин дагы чоң болуп жүргөн. Карасаң бул жөгөн элек киши эмес да. Бул биз ошонча чейин мен уга элекмин. Кебек би такарат канчанчылык каза болуп, сөөгү кайда коюлган? Кебек чоң аталарыбыз айтчу эле. Кебек бутасы ошо каза болгондо коюлган жери Горнуңаевка деген айыл бар, биягы Үчөмчек деген айыл бар, ортосунда бир кырча бар. Үчөмчектин далысы деп коет. Ошо далы, ошо биринчи кырча, 3 кырча жер бар экен, ошо биринчи кырчасына коюлган экен. Себеби биздин чоң аталар айтчу, илгери Талкан бир туугандардан кимдер каза болгондо, Байсал, Байтиктин уулу Байсал каза болгондо, ошонун карашында дагы эмесинде жылдык ашында Жаңгараш баатыр каза болгондо карашында дагы эмесинде ушу бөлөкбайлар барып
казан аягын алып алып, боз үйлөрүн төөгө жүктөп алып, анан барып кызмат кылыш экен Талканга. Бүт Кыргыздан келет да Куран окутуп. Ошондо кетип баратышып, аталарыбыз жайында болсо, кышында кышта болсо ошол өрөндө экен. Кант завод. Ама семен завод турбайбы? Ошондон чоң жолдон семен заводунун андан жогору Боспурмак деген айылга чейин. Ошо биздин Байжейиттин кыштоосу экен. Жайында Узунгыр деп коет, анан Кеңтөр деп коет. Кеңтөр жайлоо ошо жер жайлашчу экен. Ошондо ашка баратканда аталарыбыз токтоп Куран окуп кетишкен ошон. Далы жакка бетке бурулуп Куран окуп, анан кайра келатканда да Куран окуп туруш экен. Кебекхан атабыз ушу жерде жатат деп. Анан муну мен каяктан билейин? 1971-жылы автобазада шофер болуп иштеп жүрөм. Чоң ата Медеркул деген Калдай деп коет. Ошону салып келатып чукул жолдун Желдису деп коет, көпүрөсү ремонт болуп аткан экен. Ошол жактан айланып келе жатсак, Кызылбиликте кайындар бар. Мен таяталарым Кызылбилик деген айылда. Аякка кирип алар менен учурашып, анан келатып токтотуп машинемди, балам машинеңди токтотуп кой. Ол жерге чоң атаң жатат ушул жерде деп. 71-жылы июнь айы болчу. Аяк чени беле июндун. Ошондо ошол жерде дал тракторлор менен чөп чаап атыптыр. Тырмап атыптыр. Анан кийин ошол жерде Кебекхан атаң жатат деп. Анан ичип алып жөө баратсак, мен айттым, жакта тракторлор жүрөт, бул машинемди барат деп кайра кайрылып, машина менен бары ошол дөңсөгө барып өтүп кеттибиз, кайра кайрылып, биринчи дөксө мына ушул жер деп. Ушул жерге Куран окуду да. Анан кийин эстеп калдым мен. Ушул жерде жаткан Турбай Кебек атабыз деп. Анан ошол азыр деле кийин Шеримкул деген байкебиз бар эле, анан да бир тууганыбыз бар эле, Канат деген бир тууган, ошону алып алып келип Куран окутуп кеттик эле ошол жерге келип. Анан белгилеген жерибиз ошол жерде, кийин бер жак касылып калыптыр. Тереңирээк болуп көрсө, экскаватор касканбы, эме касканбы, бирок мүрдөсүнө жаткан жери деп ага тийбептир. Ошол жерге ал жерге дагы Кебекхан баянында жазылып келет, Чаа да атабыз, Чаа деген атабыз ошол жерге коюлган деп жүрөбүз. Бирок белгисиз. Кайсы жерде коюлган белгисиз Чаа атабыздын айылга. Кошуп жалап коеюн. Эми Кебек атабызды бул өзү атабызды аксакалдардын, улуулардын айтымына караганда бул таластан курма каза болуптур деп уктук. Жок, ушу кандай болуп, ар кандай айтат, бирөөлөр кол салыптыр деп айтат, каракчылар дейт. Бир жолу мындай ажалынан өлгөнбү, анан ошол жактан төөгө артып жигиттер жайдын күнү экен, өтө ысык. Ошондо эл жайлоодо кесек экен да. Ошондо келатып күн ысык да. Ошондон келатып анан ошол азыркы майыпка Кожо келдин ар жагындагы аксакал айткандай ошол дөбөдө ошонго коюлду деп угабыз да бизчи. Так маалымат болгон, бирок ошону атабыздан эми ал аксакалдарга мисалы үчүн Калдай атабыз, андан чоң аталары айткан. Алардын аталары айткан да ушул жерден деп. Алар кайдан билмек эле. Менин ушу 100%дык оюм ошол эле жерге коюлган. Эми ошол жерден күн такай айыл өткөн, ошол жерден өтөм. Сөзсүз баратканда да, келатканда да Куран окуп өтөм. Атабызга багыштап, айылдагы өзүм туугандарга, жолдошторго, жоролордун баарын айтам, ушул жерден өткөндө шашпай калбасаңар да бата кылып, же болбосо токтоп Куран багыштап өткүлө. Мына Кебек атаңар ушул жерден коюлган деп. Бул Аскарбектин айтканына да, байкем айтканына да ошондой далил катары кошумчалай турган нерсе. Ошол айыл Үчөмчек айылы дагы, өйдөкү Ташбашат айылы дагы буларга тууган, бир тууган эл. Ошо алар да ошо бөлөк байдан. Анан жер казар деп жана агыйт деп айтып кетпедикпи? Ошо бир тууган эл үчүн балким ошол жерге келип коюлса керек деген мындай божомолду айтышат да. Ал ошо жолдун эле жээгинде, жолдун үстүндө.
Анан бир учурда дагы баягы өзүбүздүн жолдоштордун арасында, Аскарбекке окшогон жолдоштордун арасында бир сөз болгон. Ушул жерим ушу тактап эмесе бир эстелик коюп, мисалы баардык жерде эле мисалы өзгөчө ушундай нерсеге казактар кыйын экен да, казак туугандар кайсы жеринде бир атактуу кишиси обязательно бир күмбөз салдырышып эле ушундай. Биз көп маани бербей жүрөбүз. Бу Кебек атанын атынан атайын коом да түзүп, бир туугандар ушундай эме кылып жүрүшөт. Анан өзүм ушу ойлоп коем да, ошо баарыбыз жалпы биздин кыргыз Солто элинин атасы да, Солто элинин баласы дегендей. Анан жанагындай бир эстелик тургузуп, балким белгилеп койсо жакшы эле болот беле депчи. Сизге суроо да. Кебектин негизги балдары кайда турат? Кайсы жерлерде? Негизи Кебек атабыздын балдары ошол тоо жактан Тогузбулак айылында турат. Горно Серафимовка айылында турат. Ылдыйгер аты Бозбурмак деген айылда турат. Первомай деген айылда турат. Балдары Искра айылында бар. Бул балдары. Эгер бир туугандары болсо, дагы кошумча Жиек деген айылда турат. Хунчу деген айылда турат. Дунган айыл деп коет, бирок ошол жерде дагы бир туугандары бар. Аккудук деген айылда турат. Кант шаарында турат, Бишкек шаарында турат калгандары. Жарбашыда да барбы? Жарбашыда жок кош, жок Жарбашыда. Жакшы, мына бир чет изилдеп жүрбөйсүңөр, электеп ушулардан жакшы да. Жана мен суроом ушул болот атты. Кебек биздин эмеге чоң болуп, биз баягы бир кебелбей атабыз да. Мына өзүң деле инициатива көтөрүп атасың, эстелигин койбойбу деп. Мына булар аксакалдар тапкан экен, болжол менен тапкан экен. Туурабы? Анан Серафимовка, Горный, Маевка дейсиңер. Эмне силер Кебек атаңарды көтөрбөйсүңөр деген ойда. Оюмду айтып атам. Тиги Кебек ата коому деп курупсуңар деп атам да. Биз өзүбүздүн атабызды баалабасак биздин ким баалайт? Ошон үчүн мен ойлойм, бул Кебек атаңар негизи менин оюм, санжыр иликтеп жүргөн адам сыяктуу айтар элем. Кебек атаңардын орду чоң, эмгеги чоң киши. Бул жекелей бул Бөлөкбай тукумуна эмес, бул кыргыздын көпчүлүк кыргыз деп күйгөн адамдар, адам бул болгондо, бул жалпы жолу ынтымак сактаган адам. Эмне үчүн атын койбойсуңар мисалы үчүн? Азыр мүмкүн бар. Ошо азыр биз жана Горная Серафимовка деп атап жүрбөйбүзбү айылда? Эми совет маалында ошондой деп аталып калган экен. Ошо Нижний Серафимовкасы да бар, Горный да бар. Ошону эми ошо айылда негизден азыр мына орустар калбай калды. Бир учурда орустар келип, анан ошондо негизделген экен. Азыр бүт эле ушу Кебек атанын укум-тукуму балдары жашап атат. Алдаяр Тойчубек деп коебуз негизинен. Ошол Алдаяр Тойчубектин балдары. Анан ой кетет да, ошол айылды Серафимовка дебей эле ушу Кебек деп атап койсо, Кебек айылы деп. Бул чөйрөндө көп эле айылдар ошентип которулуп атат. Мисалы үчүн мен өткөндө Бала айылчы деген айылга барып калып, аерде дагы кулакка өзүбүзчө кыргызча жакшынакай аркы Тельман деген айылга барсак, аякта ошондо сөз жүрүп аптыр. Өздөрүнүн атасынын атынан атасакпы деп. Анан ойлоп коет экенбиз, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, бул Кебек атабыз канча эмгек сиңирген, канча элди сактап калды десек болот, жанагындай кыргындардан. Ошо өзүнүн акылы менен, өзүнүн жакшынакай жанагындай элчилик саясаты менен. Анан ошол жерде ушу балдары түздөн түз болгондо дагы балдары жашап аткандыктан ошол жерде Кебек айылы деп койсо абдан жакшы эле болот эле. Мен ошо биздин эми айыл өкмөткө да кайрылып, бул жөнүндө элдерде жакшы ой пикирлер бар. Анан мамлекет тараптан да колдоо болуп калса, айылдын аттарын көп эле жерде өзгөртүп атышат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошондой өзгөртүп койсок жакшы эле болот эле. Байкемдер ошо демилге көтөрүп атабыз. Анан дагы бир айтып кетейин, унутуп бараткан экенбиз. Ошол чек-арада биягы Аламидин району болуп келет. Күнчүгүш жагы Ысык району бөлүнөбүз ошол кырдан. Анан Кебек атабыздын Эрмек деген баласы, Эрмек Тойчубек. Ошо Эрмек деген баласынын бакма баласы бар деп ошо чоң аталарыбыз айтчу эле. Ошол азыр ошол тукумдары ошол Гордумаевка айылында турат экен, теңи көпчүлүгү Алга колхозунда Ылдый жакта. Ушул жака болуп кеткен экен. Кожогелди деген баласы болгон экен. Бул эми бакма баласы да. Мына Кожогелди.
ынтымагыңар барбы? Эми ошол кийин катышпай тиги Кебек атабыз өлүп, Алдайыр атабыз каза болгондон кийин тигилерин каза болгондон ошондо мындай катышпай калган экенбиз. Негизи ошо баласы Кожогелди, Гарнуймаевка айылында турат, Кожогелди деген уруу бар. Ошол да уруу эмес, уруу. Туугандарыбыз бар да. Туугандарыбыз бар. Бул Горный Серафимка деген айыл бул баягы урда согушка чейинки 30-жылдарда 30-жылдардан мурун пайда болгон айыл. Горный Серафимкада, анан Нижний Серафимка деп коет. Эки бир тууган орус болгон, ошол жерде байлар. Анан Совет өкмөтү чыккандан кийин булар бирөөсү өлүп калды деп калабыз, бирөөсү качып кетти деп калабыз, чыны калып экенин да билбейбиз. Анан орус улутундагылар көп жашачу да, Совет таркагандан кийин көпчүлүгү баардыгы кетип, азыр калбай калды. Анан бул жерде жалаң эле ошол Кебектин тукумдары жашайт. Бүт. Бир аз көчүп келгендер бар, 90%-тегири ошол Тойчубек, Алдайырдын балдары жашайт. Анан азыр ошол айыл өкмөт, ошол эл баарыбыз тең ошол мыйзам негизинде ошол айылды атын которгон, бүт жерде которулуп атпайбы азырда. Анан бул жерде билесиз да, тиги Чүй боорунда бүт Ивановка, Сереп көлдөн бери Ананева деп бүт аттарда киши басып алган жерлер. Онун ошону которол деп азыр аракет кылып, азыр документтердин баары дайындалып атат. Баягы өзүнчө ступенькалар бар экен, тиги эмеге чейин, президентке чейин да 8 ступенька бар. Ошолордон азыр процедурасын өтсө, анан Кудай буйруса ошол Кебек ата деп которуп калат деген тилегибиз бар. Мен оюмда жөн айтып атам да, биз кыргыз тарыхын айтабыз, баатырларды айтабыз. Кээ бир ушундай баатырларды унутуп калып атпайбызбы? Анан баягы орустар эбак кетип калган. 80% жашайт деп уктум мен Серафимовкада. Анан ошондор ойлонсоңор деп атам да. Мына мен азыр угуп атам, силер дагы документиңерде ушул Кебек атаңарды сыйлап аткан экенсиңер. Бир чети жанагы жерин изилдеп, ордун таап койсоңор дагы эл сыйынып өтөт да. Биздин салтыбыз ошо да. Атанын эмгегин баалап атса, арбак тили ыраазы болсо керек деп ойлойм да. Жана өзүңөр көтөрүп аткан демилге бул абдан жакшы. Бир четичи, мына биз кыргызды таанышыбыз керек. Ошол Кебектин тукуму, Бөлөкбайдын тукуму ушул жерде жашап атат. Бөлөкбайдын тукуму эмес, башка деле жашайт. Негизинен Бөлөкбайлар жашап атпайбы аяктачы? Баягы Каракчы дейбизби, Бөлөкбай дейбизби, ошол тукум. Эми үчүн калып калды бу? Бирдикте чогултуруп атасыңар. Ынтымактын жакшысынан чогултуруп атабыз биз. Баягы ага тууган тарышып келет. Бирок негизинен карасаң Бөлөкбайлар ушул тыгыз байланышта турушат да ушулар. Бул ынтымагыңарды, мына ынтымагын деп силер өзүңөр да баягы өзүңөрдүн тамагыңарды берип, жакшылыкта чакырышып жүрүшкөн турбайсыңар. Ынтымагыңардын болгон үчүн ушундай туруп атат да. Башка эле жанагы элдер менен деле ынтымак чоң болгон үчүн Кебектин атаңарды айтып эл угуп атпайбы? Мен ойлойм жакшы эле бул демилге деп ойлойм да. Бул Эсиркемиш атаңардын дагы тиги боз үйү бар деп уктум эле. Эсиркемиш атабыздын боз үйү чоңотуларыбыз айтчу. О жакында эле 45-жылы согуш токтогондо колхозубуз 9 колхозу майрамдап согуш токтоду. Совет өкмөтү жеңди немистерди деп. Анан ошол майрам болуп колхозубузда ошондо акыркы жолу тигилген экен. 45-жылы? 45-жылы акыркы жолу тигилип, ошондо чоң апаларыбыз, Сулайман деген чоң апабыз бар экен. Ошол акыркы жолу тигип, эптеп араң тигишиптир ошол. Ошондо канча жыл сакталган экен. Эми айтып атпайм, ошол Талкан бир тууган жактан ошол жанагы каза болгондо Байтиги атабыз деле каза болгондо тигилсе керек. Анын баласы Байсал каза болгондо точно тигилиптир. Ашында тигилиптир. Жаңгарач каза болгондо тигилиптир. Шуну эме баса белгилеп айтат да. Жаңгараштын ашында да тигилиптир шу. Бул 1866 жыл болду. Жөн барбай идиш аяктадык ошо, казан аяктадык ошо, төбөгө артып алып барып келчүбүз дейт. Ошо чоңотулар мен чоң атасы айтчу экен да. Ошо баары кызмат кылып келди. Алдайыр атабыздын дагы ошо боз үй кийин колдонуп жүрүп, кичүү баласы ошо 1000 жашарга берген экен. Алдайыр атабыз өзү карып 85 таяп дүйнө салган экен. Дүйнө салган экен. Ошол
Кийин Тыныбек атабыздын үйүндө ошо боз үй болуп жүрдү. Мен чоң апамды ээчип көп барчып алчубуз. Ошондо чоң апабыз биздин менин чоң апам. Ошого киргенде эңкейип өйдө жак төрдү карачу эмес. Ана чыкканда ошо ал убакта деле ошо 80 тайып калган чоң апам арт менен чыкчу. Узун сакал атабыздын эмеси деп. Айманатыда. Келиндер узун сакал деп тергечү да. Келиндери атын айтчу эмес да, аял киши атын айтпайт дечи ошол. Ошентип чыкты да. Ошол боз үйдө бери жагы эле 200 жылга түндүк эле калганда, калган баары уже канча жыл убакыт өтүп кеткен. Ошондон бери 200 жыл өттү да. Жакшы. Бул Кебек атанын мындай бир дагы элге көрүнүктүү чыккан кишилер ким? Арыстанбек академик бар, өтүп кетти. Бул ушул доктор наук, медицина илимдер доктору болуп жүрдү. Профессор, академик наук, ошол көп жыл иштеди, эмгеги сиңирди. Бул кишилер азыркы Мамбет Мамакеевтер менен чогуу иштеп, жана Иса Акынбаев да чогуу иштеп калды. Раматолог Иса Акынбаевтер менен иштеп калды. Бул кишинин көрсөтүп кетти эмгеги зор. Алардын ошо неберелери дагы азыр ушу медицина жагында көп докторлору бар, кандидат медицинский науктар бар, инилери иштеп атат азыр. Кудайга шүгүр, жакшы докумдар уланып келатат. Аскер кызматчылар бар, аскер кызматчыларыбыз бар, ушу эмеге чейин жетишти. Кызматта жүргөн адамдар бар. Жакшы, ылайым эле Кебек атанын баягы урпактары өсө берсин. Жекеле бөлөк Кебек ата эмес, Бөлөкбай тукуму. Анткени жанагы кийинкилерин айтпай атпайбызбы? Кээ бир мергенчилери жык мыкты мергелер чыккан, айтып отурса да көп нерселер бар. Белгилүү акыл айткан кишилер болгон бул жерде дагы. Биз баягы ылдыйраак деп эле чыкпай отурбайбызбы? Ошол эмне үчүн ошол акылдуу макалдуу кишилер деген, анткени ошонун эмгеги ушуда кереги тийип калган элге. Ошон үчүн сөзсүз ойлойм, Кебек атанын тукумдарынан да көп кишилер бар. Анда убакыт келер, а деген ошо Кебек атанын ким экенин, кандай киши болгонун, элине кандай салым кошкону жөнүндө биз баягы аягын кошуп кетпедикпи? Негизи Бөлөкбай тукуму баягы жердеп, элдеп, баягы жерин бербеген, элин бербеген, ынтымакта жүргөн элдердин бири сол тоорусунун ичиндеги Бөлөкбай. Ошон үчүн мына өзүнчө бир тема кылып алып өттүк. Эми Бөлөкбай тукуму аз деп көрбөсүн, аз болсо көп деп түшүнсүн. Мына эреке отурган адамдар изилдеп иликтеп тиги жыйнап келип айтып отурушат. Бул да болсо мурунку жазылган китептерге, анан азыркы жазылган китептер менен толуктап алсаңар туура эле болот дейм. Чоң бир кызыгуу болуш керек. Биз кимдин тукумубуз? Ким бизден белгилүү киши чыккан? Ошолорду уят кылбайлы деген гана сөз болуп турат да бул жердечи. Ошон үчүн айтарым, мына сөзүнүн аягы ошентип китеп чыгарып, ушу элдердин оозунан алып баягы ортого коюп атканыңарга силерге мен чоң ыраазымын. Рахмат силерге. Мына келип айтып берип, элдин, жаштардын баягы деңгээлин козгоп атпайсыңарбы? Бул да болсо баягы мекенчилдикти эл жерин сактаганга бул алдарга чоң түрткү берет деп ойлоймун. Мекен үчүн, бул жер үчүн канча адамдын каны төгүлдү. Биз ошонун топурагында аралап үстүнөн басып жүрбөйбүз, көпчүлүгүн даже билбейбиз. Биз аягында жер алдык эле үс алып атсаң, сөөгүктөр чыгып атпайбы? Кыргызды бекер айтпайт. Кокту барбы, кыргыз сөөгү жатпаган, балта барбы, кыргыз кайың чаппаган дейт. Биз жана ушуга карап гана учукпай токтоп калып атабыз. Эмне үчүн? Анткени ошол кезекте баягы эл жер үчүн деп кармашып жатып каза болушканда. Мен ойлойм, Кебек бийди да биз ошентип койсок, туура эле болчудай да. Рахмат силерге келип, ушундай маалымат бергениңерге. Буюрса дагы толуктай бергиле. Сизге да чоң рахмат, Аллах разы болсун. Санчыра берүүсүн алып барып, жалаң эле биздин Кебек атабыз эмес, мына жалпы кыргыз журтуна канча деген уруктарды, урууларды териштирип, тактап, ушу берүүңүзгө алып чыгып атасыз. Ишиңизге ийгилик байке сизге. Рахмат. Кыргыз эли сыймыктанган ушундай мырзалардан болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Өзүңөргө. Рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.